ошол жакта ошол кат тийип калган, ошо бири бирине жана төс ойгондо бир келгиси келбей депчи. Ал учурда канча мындай рынок канчалык өнүккөн болчу ушул? Рынок деген ал жакта эми мындайча айтканда Лидер Умрага биз мындай компания ачып баштаганда ушул Умрага биз бетин ачтык десек болот, революция кылдык десек болот. Себеби бул жакта Комфорт Плюс деген пакет жок эле, кайсы гостиницага барып жатаары жок эле, бардыгы апарып эле бир жака эме кое берет эле да. Азыр биз бардыгын бөлүп койдук. Мына кааласаң Бир жака дегенде бул ошондо бир эле отель бар беле, мындай баардык кыздар келип билбейт эле эч ким каяка бараарын, кайсы отельде бардыгынчы. Биз ушу 2 жылдын ичинде ачыктадык. Эми азыр бардыгы билип калды. Сразу азыр сурайт, кайсы отельге барабыз, жакынбы, жаңыбы, канча километрде жайгашкан, Поезд мененби же автобус мененби? Поезд мененби, автобус мененби депчи. Себеби дегенде кээ бирөө сен ошол жакка түшкөндө билет да гостиницанычы. Азыр биз мисалы өзүңүз билсеңиз Воко деген гостиницага жазсам, интернет сайттан жазсам, мисалы Интерконтинентал дүйнө жүзүнүн боюнча 20 брендированный гостиница бар, ошонун ичине кирет. Эми ошону өзү сайттан кирип көрө алса болот. Канча звездочный, кандай гостиница. Себеби деген кээ бир гостиницалар болот, жакын болот, бирөө эски болот да. Ака адамдар жатпайт да, жата берет, кыргыз көчөгө деле жата берет. Бирөө неден жата албайт? Аякта миллион дүйнө жүзүнөн миллиард деген адамдар келет да алгачы. Пакистанецтер жатат, индустар жатат, ошондойн адам сасыгына чыдап жата албайт да. А бул жактан нормальный гостиницанын атын айтып коет, баргандан кийин башкача болуп калды, нааразы болгондор да көп болгон да. Анан башында биринчи жыл биз деле ошондой система менен иштеп көрдүк. Анан эми бизде Лидер Умра менен барган адамдардын 60-70% биздин сөзүбүзгө карап барат да. Ошо айткан сөзүбүз менен аткарган ишибиз дал келеби деп турупчу, анткени интернеттен көрүп атат, иштерди кылып атабыз. Анан баргандан кийин башкача болуп калса, биринчи сөз мага тиет экен да. Аябай уят болгонбуз баштарында биз да биринчи жылдарычы. Мисалы кандай сөздөр жаздыр? Эми гостиница вообще начар экен го, мындай экен го. Себеби акчасына жараша ошондой гостиница болчу да. Андан кийин экинчи жылы мен айттым, давай бардыгын токтотобуз дагы, мейли давай. Жакын жаңы гостиница, кичине мындайраак болсун, Комфорт Плюс пакет болсун, автобус менен кыйнаса, ата-энелер кыйналып калат. 7-8 саат жүрүш оңой эмес, сөз менен бара берет, автобус менен көрүп барабыз деп берет да. А так негизи действительно кыйын болуп калат. Поезд менен бардыгын кылып туруп, 2 жылдын ичинде бардыгын системага алып келдик. Анан башкалар да ошол системага түштү да. Эми мен эметпей эле коеюн, эми жакшылыкта жарыш жол ачып кете берелик го. Тураза деле эми канчалык тураза деле эми оригинал менен копиянын айырмасы бар да. Бирок Кудай буйруса мындай жакшы жакка мейли. Башка компаниялар болсун деле алар түшүндү, то что мындай система менен уже өтпөйт уже. Башкача бир сервис кылыш керек. Где конкуренция, там ошол жакта өсүш болот да. Уже компаниялар туралап баштады, жакшы гостиницаларын коюп баштады. Мен ойлойм, бул дагы биз кандайдыр бир Алла жолунда умрага бараткандарга бир салым коштук депчи.